Assalamu alaikum, hurmatli tez xabardın görüşçülері, kutmandı күнүңүздөр менен. Амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге тез xabardын бул чыгарышында Ош Өзгөн трассасынын боюнан тактап айтканда Кайыргач айылынан сатыла турган 20 сотук ашыгыраак жерден ремонту жакшы 4 бөлмөлүү үйдү тартып көрсөтөбүз. Андан назар салыңыздар, сиздерге дарегине толук түшүндүрө кетейин. Эгерде сиздер Ош тараптан келген болсоңуздар, Кайыргач айылына кирип келесиздер. Жолдун боюндагы мына мечитти бардыңыздар, билсеңиздер керек. Мына ушул Турдыев Мамазайыр аталышындагы ушул көчө аркылуу түз кирип барасыздар, мечиттен өтүп эле оң тарапка бурсаңыздар, мына сөмөйүн турат го. Мына ушул үй сатка коюлду. Андан дальше кетсеңиздер, Өзгөн тарапка бет аласыздар. Урматтуу достор, келе бересиздер. Ушул мечиттен өткөндөн кийин, мына сол тарапты, оң тарапты карасаңыздар, ушул үй сатка коюлду. Ээси менин жанымда турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды биргеликте бермекчибиз. Ассаламу алейкум. Кандайсыз, амансызбы? Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык мынакей. Үйүңүздү сатка коюп турсуз. Ооба. Жакшы жерде жайгашыптыр. Мына жолдун бою, мечиттин жаны, Ооба, жолдун бою. Өтө жакшы. Анда көрүүчүлөрүбүзгө бир катар мына жериңизди, анан үйүңүз тууралуу маалымат берели. Бул жериңиз канча сотук болду? 20 сотик өзү негизи. Документинде. Документте. Анан 20 сотиктен көбүрөөк. Негизи андан дагы ашыгыраак деңизчи, Ооба. Жакшы. Жакшы, мөмөгө кирген чоң дарактары бар экен, өрүк экен, Өрүк бир канча? 5-6, 7 түптөй өрүк бар экен. Ооба, булар жанагы ордунда кок болуп быша турган баткенский өрүктөр. Мына ол өзү ак өрүк, бул эрте бышар. Эрте бышар. Бул эрте Жакшы. бышар. Берки мыналарга салыштырмалуучу. Жериңиз кенен экен, жакшы. Жер чоң. Негизги Ош Өзгөн трассасынын боюнда экен. Пат бизнес кылып дагы пайдаланса болчудай. Болот. Жаныңыздарда мечит бар экен. Эми бул жерде тапчан бар экен. Тапчандан нары өтсө сарай, Сарай бар экен. Жакшы. Бул сарайыңыз узун турасы канча болуп калды? 18 метр. 18 метр. Жайкысы 8 метр. Кышкысы 10 метр. 10. Жакшы. Бул жагында болсо летний кухня. Сырткы ашкана экен, Ооба. Очоккана, тандырканалар. Мына бул суу кампабы. Суу кампы. Суу кампаны жакында эле кылган окшойсуз. Жакында эле курдурдук. Канча тонналык? 10 тонналык бул. 10 тонналык. Демек суудан эч кандай проблема жаралбайт. Суудан буйрса ошо суу кампа толтуруп алат, жашай берет да. Өтө сонун. Мына ол 3 түп, бул бадам бул. Бул өрүк эмес. Бадам. Булар бүт баары мөмөгө кирген, жана жумшак бадамдан жакшы даамды. Кол менен эле чагып кое турган, Өтө жакшы мына. Урматтуу көрүүчүлөр, көрдүңүзбү? Азыр эми күчүнө кирип, өлө мөмө бере турган убагына жетип келиптир. Жакшы 3 түп бадам экен. Эми үйдү көрүп турасыздар. Үйдүн сырткы фасадтары дагы жасалган, травертин болуптур, Айнектери болсо пластик экен. Жакшы, бул жагын дагы сиздерге бир катар көрсөтүп коеюн. Мына. Үйүңүздүн узун турасы канча болуп калды? 12ге 9 болуш керек ошондой. 12ге 9. Жакшы. Анда жүрүңүздөр, урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге үйдүн ички бөлмөлөрүн көрсөтөлү. Бисмилла. Бурон эшик экен. Бурон темир эшик аркылуу кирип баратабыз, урматтуу туугандар. Мынакей, киргенде эле кааласаңыздар бул жагыны тапчан кылып алсаңыздар болот, болбосо ушул бойдон Кухня жасалса деле болот кышкы. Студия, кухня кылып койсо дагы болот экен, ачык. Бул жагында өзүңүздөр көрүп турасыздар. Потолокту көрдүңүздөр. Асман түстөгү көк асман, булуттуу, натижный потолок. Керилме. Кыргызчасын айтканда керилме потолок, люстралар илиниптир. Бул жакта азыр материал тартылып турат, турбайбы? Күннөр жаштай кылып тосуп койдук. Негизи пластик экен. Ооба, өзү негизи пластик. Жакшы. Терезе. Абойлорду көрдүңүздөрбү? Моющий обойбу? Ооба, моющулар бүт. Жанагындай шалтак же кир боло турган болсо, жуусаңыздар кетет. Жакшы. Электромонтаждар дагы бүт бардыгы болуптур. Бул жерде евромонтаж окшойт. Евромонтаж, ооба. Ар бир бөлмөнүкү өзүнүкү. Ар бир бөлүнгөнүкү өзүнчө. Зымдары дагы жакшы болуп неме болгон, монтаждалган булар. Российский зымдар. Бүт баары монтаждары жакшы зымдар монтаж. Жакшы. Өтө сонун. Бул эшиктер дагы ачып жапканда байкалып атат. Оор, сапаттуудан окшойт. Жакшы. Анда оң тараптан баштай берели. Асты пол экен. Бул жака кире турган болсок, ички тышкы, кирди чыкты жанагындай 2 бөлмөдөн турган үй, бөлмө. Бул печке жаңыдан эле курдурган окшойсуз. Бул бардыгы жаңы эле ремонт болгон. Ремонттон кийин жашабадык деле да бизчи.
Ремонту ошо жаңы бойдон турат. Печка аябай жакшы, печканы жакшы курган. Үнөмдүүбү? Өтө Өзүңүз сонун. иштетип көрдүңүзбү? Ооба. Бир челек оодарып койсоңуз эртеден кетке чейин Бир жетет. челек өтө эле сүрөт. Ооба. Могул эштерди ачка тура эле бир челек. Кышында анда майкачан чыгат экенсиздер да. Ооба. Жакшы. Жакшы стат. Моющий гүлдүү обой, үстү болсо өзүңүздөр көрүп турасыздар, пластиктен жасалгаланган. Бул эртеден кечке чейин күн тие турган, күнгө бет, тактап айтканда түштүк тарапты караган. Негизги ош өзгөн трассасына карап турган. Бул пластик терезеси каралыптыр. Бул узун трасса болжол менен 3кө 3,5 4 чыгып калат экен, Ооба, ошондой. 4кө 3 экен. Андан экинчи бөлмөгө башпагалы. Бул бөлмөңүз спальня окшойт. Спальня. Жакшы, бул деле ошол 4,5га 4 окшойт. Ошондой чыгып калат, ооба. Болжол да. Бул тарабында ошол күн чыгышты караган бир терезе. Потолок болсо пластиктен жасалгаланган. Бул тарабы болсо эми өзүңүздөр көрүп турасыздар. Бул мебелдер бүт баардыгы кетсе керек. Кетет. Өзү жашабагандыктан монтип айнектерди тосуп койгонбуз да, күнөө зачта кылыпчы. Ооба, ошол туура. Бекитип койгон дагы жакшы. Демек, биз 2 бөлмөнү көрсөттүк. Кийинки 3-чү бөлмөгө кире турган болсок, бул бөлмөңүз кандай бөлмө? Конок бөлмөсү? Конок бөлмөсү. Мына Атыргүлдүн сүрөтү түшүрүлгөн керилме, натижный потолок. Люстрлар илинген. Бул МДФтин жардамында ушундай ар кандай формага келтирилип, софиттер дагы орнотулган. Түнү жандырып койсо, укмуш көрүнүп калса керек. Сонун. Жакшы. Бул ылдый тарапты, түндүк тарапты караган, эки терезенин орундуктары каралган, өзүңүздөр көрүп турган гүлдүү түстөгү обой чапташылган. Эми бул килемдер калап кетеби, эмеректер? Эмеректерди алып кетебиз, мынау немелер калат. Занавескалар. Занавескалар калат өзүндө эле. Жакшы. Булар деле жаңы эле коюлган өзү негизичи. Биз жашай элекебизге канча жыл болуп калды, көл болуп калды. 2-3 жылда келип бир ай жашадык да, ремонт бүткөндөн кийин 1 ай, 1,5 ай эле жашадык, ошол боюнча жашап элек болуп элечи. Ошол келип карап алып жаңы бойдон өзүңүздөр көрүп атасыздар. Демек, сатка коюуну туура көрдүңүздөр. Ооба. Жакшы. Урматтуу туугандар, эми сиздерге бул үйдүн баасын билип берели. Баасын канчага баалап атасыздар? Баасын сомго эле бааладык, 5 миллион деп атабыз. Жанагы айтып аткан 30 сотик, 32 сотик үлүш жери дагы кошулган. Кошулган ошол 5 миллиондун ичинде. Ооба. Ал жанагы үлүш жериңиз кайсыл жерде жайгашкан? Мына жолдун эле боюнда бир 5 километр, бир 3 километр нара жаракта. Болжол менен 30 адырдын жанагындай ашуу адырларында. Адырлардын боюнда, ошол. Жолдун астында, үстүндө? Үстүндө. Сууга жакынбы, суу? Суунун боюнда, жакын эле, каналдын боюнда. Өтө сонун турбайбы анда? Могу Южный каналдын боюнда да. 32 сотук. Демек, жанагы үйүңдүн өзүн эле алам же берки үлүшүңдү эле алам дей тургандар үчүн бөлүп сатуу дагы жолдору бар? Бар. Баасы демек 5 миллион. Үлүш жери менен. Ооба. Урматтуу туугандар, уктуңуздарбы? 5 миллион сом ушул үй 20 сотук, негизи 20 сотуктан көп экен. Жолдун боюнда, Ош өзгөн трассасынын боюнда. Үлүш жери дагы 3 километр наркы тарапта жайгашкан, сулуу жерден 30. Бедей эгип, кыйканчылык кылып колдонсо болот. Азыр бедей эгилип турат азыр ал жерде. Демек, бедесин дагы оруп сатсаңыздар болот. Өтө жакшы. Анда биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Жыйынтыктап жатып биз сиздерге дагы бир эки суроолорубуз бар. Свет келиптир. Суу кандай? Суу маселеси. Суу крант. Крант келген. Суу бир аз аккан суу келиш кыйын бул жака. Эми келет, келтирсе болот. Ал жерде айылдагылар чогулуп алып келип сугарып, ал жерде дыйканчылык болуп атышат. Демек, анын дагы айласы бар. Каналдын айласы бар. Анан крант бар, мына жолдун өдөсүндө. Мен өзүм жашаганга жакшы не болгон. Бул жерде мурун эме болду эле, кайра токтотуп коюшту. Жолдун өдөсүндө крант бар дешет. Крант бар. Демек, эч кандай маселе жок. Мотордун жардамында шланга түтүкчөлөр аркылуу мына ушул кампаны толтурса 10 тонналык дедиңизби? 10 тонна кеңири буюрса сиздерге кызмат кылат. Эми мечит, мектеп, бала бакчалар кандай болуп калды? Бала бакча курулуп атат, жаңы мектеп курулуп атат мына жолдун өдөсүнө. Бул тарапта, Бул тарапта. Азыр бул жерде мектеп бар, мына жолдун өдөсүндө канча класска чейин, 7-класска чейинби бака бар. Анан
Негизи биз өз жаштыгыбызда бул жакта 11 класска чейин Шералыда окуганбыз. Мына ылдый Шералыда. 2 километр ылдый түшүпчү. Азыр эми бул жака балдар айтып атат, бала бакча, мечит, мектеп бүт баары курулуп атат экен. Курулуп атат. Мен өзүм деле көрдүм, мына жолдун боюнда азыр Устойка жүрүп жатат. 1-2 жылдын ичинде колдонууга берилет. Бир жылдын ичинде бүтөт го дейм. Балдар, адамдар ошондой деп атышат. Мен өтүп көрдүм, бирок курулуп атат. Жакшы. Жолго удобный, где-то бир 100 метр же 100 метрден ашыбай чыгат да. Мына ушул Негизги жолго. Негизги жолго. 100-150 метрдин тегерегинде. Ошол жакын, жол удобный. Өтө жакшы. Бишкек, Өзгөн, Барзак жака удобный. Удобный. Анда биз бул чыгарылышты жыйынтыктадык. Ээсинин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып, дагы да толук маалымат алсаңыздар. Бул жерде мына жүзүмдөр бар. Жүзүм да барбы? Ооба, жүзүмдөр просто азыр бул жерде эч ким жашабаган үчүн мына түйүнөн кылып кыркып жасаган эмеспиз да. Мына жерде. Жүзүм жана мөмөлүү жакшы жүзүмдөн өзү негизи. Сорту жакшы деңиз. Сорту жакшы. Өтө жакшы. Ширин жүзүмдөн да. Бул жакта бүт мына роза гүлдөр эгилген. Азыр мына от басып жакшы көрүнбөй калыптыр. Роза гүлдөр бар экен. Чөбүн чабып, өзүңүздөр жакшылап карасаңыздар, бул жер гүлдөгөн бакчага айланат. Асты шебен, мына сөрүнүн астындагыдай шебен өзү негизи бул жер. Просто жашаганга от басып кеткен. Түшүнүктүү. Анда, урматтуу туугандар, толук маалымат берилди деп ойлойбуз. Жыйынтыктадык анда эмесе. Содаңыздарды берсин. Жакшы, кутуу үйлөрдөн болсун, жалаң гана жакшылыктар болсун дейли.